Салам достор, Pre-Intermediate 1 деңгээлинин видео көнүгүүсүнө кош келиңиздер. Менин атым Муна, сиздер менен Окутул English. Бүгүнкү сабакта мурда өткөн тактооштор деген теманы бышыктаганга видео көнүгүүлөрдү чогуу аткарабыз. Биздин видео көнүгүүлөрдө атайын эрежелердин тизмеси бар, ошолор менен бир таанышып алалы. Видео көнүгүүлөрдү аткартканда сөзсүз түрдө видеону паузага коюп алып туруп тапшырмаларды өз алдыңызча аткарганга аракет кылыңыз. Анан аларды аткартканда жазып аткарсаңыздар сабактар 2 эсе пайдалуу болот. Анан үчүнчүсү менин артыман сүйлөмдөрдү айтып туруп дагы сунуштайбыз. Бул сиздерге баягы англис тилиндеги сөздөрдү туурараак айтууга жардам берет. Кеттик анда adverbs темасын бир кайталап алып туруп тапшырмаларга өтөлү. Adverbs же тактооштор кыймыл аракетти сүрөттөп турган сөз түркүмү экен. Тактоочту сүйлөм ичинде табыш үчүн биз кантип, качан, кандай деген суроолорду кыймыл аракетке коет экенбиз. Мисалы, she sadly looked at me. Ал мага капалуу карады дейт. Бул жерде кантип карады деп сураса, капалуу деп жооп берет экенбиз. Демек sadly тактооч болуп эсептелинет экен. Англис тилинде тактоочтордун көбүн түзүү үчүн биз санатоочтун аягына ly мүчөсүн улап коет экенбиз. Li мүчөсү. Мисалы, amazing game. Сонун оюн деген жерде amazing санатооч болсо, оюнду сүрөттөп атса, ага ly мүчөсүн алсак, amazingly played. Сонун ойноду деген amazingly деген тактоочко айланды. Бул жерде тактооч ойногонун кыймыл аракетти сүрөттөдү. Негизи англис тилинде баардык эле тактоочтор ly мүчөсү менен жаза ала бербейт экен. Өзгөчө тактоочтордун тизмеси да бар экен. Ал төмөнкү таблицада берилген. Азыр бизге окуп алалы, кеттик. Late кеч, lately деп айтпайт экенбиз. Lately'нин башка мааниси бар. Fast тез, fastly деп айтмай жок экен. Hard татаал, hardly эмес. Hardly'нин дагы өзүнүн башка мааниси бар. Early эрте, earlyly деп айтпайт экенбиз. Well жакшы, goodly деп айткан эмес, goodly ката болуп эсептелинет. With difficulty деген кыйын болот экен. Difficultly деп айтсак, ката болуп эсептелинет экен. Азаматсыздар. Негизи эле мүчөсү бар, мүчөсү жок тактоочтордон тышкары жалпы тактоочтордун саны көп экен англис тилинде. Биз аларды толугураак тизмеге чогултуп, атайын PDF колдонмого бириктиргенбиз. Ал колдонмо видеонун астында берилген, шилтеме аркылуу өтүп, көчүрүп жаттооңуздарды сунуштайбыз. Биз болсо көнүгүүлөргө өтөлү. Exercise 1 дейт. Бул тактоочторду белгилөө дейт. Мисалы, сүйлөмдө карага алынган сөз бар экен. Ошол сөздү жакшылап карап туруп, тактоочпу же сынатоочпу белгилешибиз керек экен. We quickly finished our meal дейт. Биз тамагыбызды бат эле жеп бүттүк дейт. Бул жерде quickly деген жеп бүтүргөндүгүн, тамактангандыгын сүрөттөгөндүктөн буну биз тактооч деп белгиледик. Кеттик анда видеону паузага коюп алып, берилген сүйлөмдөрдө карага алынган сөздөрдү тактоочпу же сынатоочпу белгилеп чыгыңыз. Ийгилик. Эң жакшы тапшырманы аткарып жетишиңиздер деген ойдомун. Анда келиңиздер бирге жоопторду текшерип алалы. Answer key. Биринчи, тогуз коргоол is an easy game дейт. Тогуз коргоол оңой оюн дейт. Бул жерде easy оюнду сүрөттөгөндүктөн сынатооч деп белгиледик, себеби затты сүрөттөдү. Экинчи, Алмаз easily won актан in тогуз коргоол дейт. Бул жерде Алмаз актанды тогуз коргоолду оңой эле утуп алды дейт. Демек easily бул жерде утуп алгандыгын сүрөттөгөндүктөн тактооч деп белгиледик. They drive really fast. Бул жерде алар аябай бат айдашат дейт. Демек really fast айдагандыгын сүрөттөгөндүктөн тактооч деп белгиледик. Italians cook very well дейт. Италиялыктар тамакты жакшы жасашат дейт. Тамакты кантип жасаткандыгын very well деп сүрөттөгөндүктөн тактооч деп белгиледик. Football is an interesting sport дейт. Бул жерде футбол кызыктуу спорттун түрү дейт. Демек кызыктуу interesting спортту сүрөттөгөндүктөн сынатооч деп белгиледик. Азаматтар, мына ушинтип биринчи көнүгүүнү аяктап алдык. Экинчи көнүгүүгө өтөлү. Exercise 2 сүйлөмдөрдү толуктоого көнүгүү экен. Мисалы, сүйлөмдө асты сызылган боштук берилиптир, анан кашада сынатооч турат экен. Ошол сынатоочтон тактооч жасап туруп, боштукту толтурушубуз керек экен. Мисалы, he is боштук walking to me slow дейт. Slow'ду алабыз дагы slowly кылып өзгөртүп, he is slowly walking to me деп жазат экенбиз. Кеттик анда видеону паузага коюп алып, кашадагы сынатоочтордон тактооч жасап, сүйлөмдөрдү толуктаңыздар. Видеону паузага коюуну унутпаңыздар. Эң жакшы тапшырманы аткарып жетиштиңиздер деген ойдомун. Анда бирге жоопторду текшерип алалы. Answer key. The children are playing quietly дейт. Quiet деген сынатоочтон quietly деп тактооч жасат.
Қасиет was talking loudly. Loud деген қасиет аябай катуу сүйлөп атты дейт. Loud деген сынатоштон loudly деп тактош жасадык. I go to sleep early. Мен эрте уктаганы кетем дейт. Качан уктай тургандыгын сүрөттөдү, early деп тактошту койдук. Эрмек is happily smiling in the photo. Эрмек сүрөттө бактылуу жылмайып турат дейт. Happy деген сынатоштон happily деп тактош жасадык. My parents are dancing well. Менин ата-энем жакшы бийлеп атышат дейт. Бул жерде бийлеп аткандыгын сүрөттөгөндөн good сынатошунан well деген тактошту жасадык. Эң жакшы. Эми 3-чү көнүгүүгө өтөлү. Exercise 3. Бул биздин акыркы көнүгүүбүз сүйлөмдөрдү которууга арналган экен. Кыргыз тилиндеги сүйлөмдөрдү тактоштоого көңүл буруп туруп, англис тилине которуш керек экен. Мисалы, ал үй тапшырмасын бат бүтүрдү дейт. She finished her homework quickly дейт. Эң жакшы, анда видеону паузага коюп алып туруп, төмөнкү 5 сүйлөмдү англис тилине которуп чыгыңыздар. Ийгилик. Сонун которуп жетиштиңиздер деген ойдомун. Анда жоопторду бирге калтырып алалы. Answer key. Биринчиси, don't talk loudly in the museum. Музейде катуу сүйлөбө дейт. They arrived early to get good seats. Алар жакшы орундарды алыш үчүн эртерээк келишти дейт. They will be late. Алар кеч келет дейт. Акбермет studies well. Акбермет жакшы окуйт дейт. He listened to the teacher carefully. Ал мугалимди кунт коюп укту дейт. Жакшылап укту дейт. Эң сонун азаматсыздар, мына ушинтип биринчи видео көнүгүүбүздү аяктадык. Алдыда сизди reflexive pronouns деген сабак күтөт. Кийинки видео сабактарда жолугушканча, биздин соц тармактарыбыз бар экенин дагы эске салабыз. Биз тууралуу жаңылыктарды өткөрүп албаш үчүн окутул деп издеп катталып койсоңуздар болот. Кийинки сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.